Andan keyin nafillerdekin tahajjudun kандай sevapları var. İşraktı kандай, zuha çaştı kандай, avabindiki kандай, hacetdiki kандай, tövbanıkı kандай, tasbih namazı kандай, taravih namazları kандай, gün tutulgandagı namazlar, salatul kusuf, salatul husuf, salatul istisqa, jamgır talap kılgan namazlar. Oşolordun biri salatul janaza, janaza namazı. Adam ölgönde, musulman adam ölgönde, jön ele alып barıp gömüp koyboyt. Jakşı uzatат аны. Өлүктү жакшы жууп, себептен жуулбаса жаназа окулбайт. Кепиндеп, уяттуу жерлерин жашыруу исламдын негизги багыты. Бутагы. Жылаңачтарды алып барып эле көмүп кое тургандай эмес. Акыркы коштошуу намазы, жаназа намазы. Ошон үчүн жаназа намазга катышкан адамдын пайгамбарыбыз сооптарды айткан. Тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, жаназага барып калыш керек. Чакырса деле, чакырбаса деле, уктуңбу, билдиңби, күтпө. Сен мени тааныбайт экенми? Ал өзбек киши беле, уйгур беле, тажик, казак, дүнган беле, ким эле? Жок. Мусулман эмес. Сен таанышыңбы, таанышың, мени чакырган жок. Жок, уккан болду. Барып калышың керек. Мусулмандын акысы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мусулманга болгон акысы 5. Ассаламу алейкум деди, ва алейкум ассалам деп жооп берүү. Мына мойнуңузда милдет, анын акысы болот. Эгерде сизди чакырса чайга, жоксо конокко, ал сүннөт, бирок сен кабыл алганың, анын сенин мойнуңда милдет, анын акысы болуп калат. Кээ бирлер важип, мисалы үй тойго чакырса, кээ бирлер важип деген, кээ бирлер сүннөт деген. Чүчкүргөндөн кийин пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн альхамдулилля деп айткыла деген. Альхамдулилля деген нукту, ал сүннөт. Ооруп калган адамды барып зыярат кылуу, анын акысы. Сиздин мойнуңуздагы милдет. 5-си өлүп калды. Анын акысы барып жаназа окушубуз керек. Биздин мойнуңуздагы милдет. Биздин мойнуңуздагы милдет. Мусулмандын ошон үчүн 5 акысы бар деп айтат. Тугандар, кээ бир риваяттарда кошумчасы келет, качан сизден насаат сураса, дастан сахак, фансах лилла. Анда Аллах үчүн сен ага насаат айт. Истан сахак, сени насаат сураса, насаат айт. Мен кандай болгон чакта дагы тугандар, биз билебизби, тааныйбызбы, тааныбайбызбы, туганыбыз эмеспи, биздин улуттанбы же башка улуттан, биздин урууданбы, башка урууданбы, айырмасы жок, мусулманбы, барып жаназасын окуш. Биздин мойнубузда. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сахабалардан сурап калды. Ман асбаха минкумул йаум саиман. Бүгүн силердин араңардан ким орозо тутту деди. Кала Абу Бакр ана. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху, мен орозо туттум деп жооп берди. Пайгамбар суроо берди, ага жооп берди. Пайгамбар айтты: "Манат ама минкумул йаум мискина." Силердин араңардан бүгүн ким багал мискинге тамак берди деди. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху ана деди, мен деди. Пайгамбар айтты: "Ман ада минкумул йаум маридан." Бүгүн оорулууну ким зыярат кылды араңарда деди. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху ана, мен деп жооп берди. Пайгамбар: "Ман табия минкумул йаума жаназатан." Джиназатан. Ким силерден бүгүн жаназага барды деди. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху мен деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Majtamaat hadihi khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-janna." Rawahu Ibn Hibban. Kimde ушул касиеттер бар болсо,
Ал сөзсүз бейишке кирет dedi. Кайсы экен? Орозо тутту. Бейбечарага тамак берди. Оорулууну зыярат кылды. Жаназага катышты. Мынакей. Ушу төртөөнү аткарган болсо, ал сөз бейишке кирет дейт. Бейишке кирет дейт. Демек бейишке кире турган амалдар экен туугандар. Орозо тутуу бейишке кире турган амалдар. Нурлуу амалдар. Оорулууну зыярат кылып коюу. Бейишке кире турган нурлуу амалдар. Бейбечаранын курсагын тойгозуп коюу. Бейишке кире турган нурлуу амалдар. Мусулман өлүп калса, жаназасына туруп коюу. Бейишке кире турган нурлуу амалдар. Бул кабырларды да нурлайт, ахиретти да нурлай турган амал. Абу Бакыр Сыддык разыйаллаху анху өзгөчөлүгүн караңыз. Ар биринде бар да мен. Осы bir күнүн ичинде кылган амалдар. Абу Хурайра разыйаллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен шахидал джиназата хатта юсалли алейха фалаху қират, ва мен шахидаха хатта тудфана фалаху қиратан. Қила ва мал қиратан? Қала мислу джабалейн ал-азимейн." Равахул Бухари ва Муслим. Абу Хурайрадан риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким жаназага катышса, барып окуса, ага bir кыйрат сооп берилет. Ал эми ким жаназага катышып, андан соң барып көмгөнгө чейин барса, топурак таштаганга чейин, ага 2 кыйрат сооп берилет." Пайгамбарыбыздан суралды: "2 кыйрат дегениңиз не өзү?" деди эле. "2 чоң тоодой сооп берилет" деди. Бухари, Муслимде. Демек жаназага катышсак, чоң тоодой сооп берилет деген. Эгерде көмгөнгө чейин убактыбыз болсо, барып топурак таштап келсек, 2 чоң тоодой ушундай сооп алат экенбиз. Муслим риваятында асгаруха мислу Ухуд. Анын кичинеси Ухуд тоодой деди. Ошо чоң тоонун кичинеси канча? Жаназага катышканда чоң тоонун сообу берилет. Кичинеси Ухуд тоодой. Ухуд деген тоо Мадина шаарында эң чоң тоо эсептелет. Пайгамбарыбыз ошо Ухуд тоого салыштырат эле. Ухуд тоосундай сооп берилет, Ухуд тоосундай сооп берилет, Ухуд тоосундай сообу азаят же көбөйөт деп ушинтип айтчу. Салыштырып, эң чоң тоо болгондуктан. Муслимдин риваятында келип атат, ал ошол ким жаназага катышса, анын аз дегенде сообу Ухуд тоодой да. Көбү андан чоң деген сөз. Асгаруха мислу Ухуд dedi. Bukhari'nin rivayetinde "Man ittaba cenazete muslimin imanan ve ihtisaban" деген jeri var. Kim Müslümanın janazasına katışsa, iman, jana ihtisab menen, iman деген janaza bul, namaz, Allah'ın buyruğu, Peygamberimizin bul bizge jol görsetken sünneti. Buga imanımız var bu. Ekinci ümit kılıp, soğupun ümit kılıp, janazaga katışkanda soğuk ümit kılıp turuşubuz gerek da. Allah Taala manga toodой soğup beret depçi. Uhud da olsunday, kiçinesi Uhud da olsunday. Kiçinesi Uhud da olsunday. Mana uşu iman meni tursa Allah Taala söz berer. Janazada turganдар niyet kılabız go. Allah Taalaga maktoo, Paygambarga salavat, ölükö dua dep niyet kılabız. Ne deykenbiz? Allah'a maktoo aytып, Paygambarga salavat, ölükö emne ekeni? Dua. Janaza namazı aldığımızda turat, жуултуруп келди, кепинденип келди. Акыркы сем жараткандан сурай турганыбыз, ушу менен, бу киши менен коштошобуз. Кыямат күнү көрүшөбүз. Акыркы коштошо турган, кыямат күнү ошойдон көрүшөбүз дей турган жаназа болот намаз. Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Abi Waqqas'tın balası var ele, Amir degen. Bir jolu İbn Umar razıyallahu anh balası var ele, Abdullah degen. Bunun altında otura degen. Anan Habbab razıyallahu anh gelip kaldı. Anan buğa aytdı,
Абдулла ибн Умар Абу Хурайра разияллаху анхунун айткан сөзүн сиз уккансызбы деди. Ал мындай деп айтып жатып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан уктум. Ким жаназа намазга чыга турган болсо, барып намазын окуса, айырчып барып ага көмсө, ага 2 кыйрат сооп берилет. Ар бир кыйрат Ухуд тоодой деп атат. Ким менен намаз окуп, бирок айда кайтып кетсе, жаназа көмгөнгө чейин барбаса, ага Ухуд тоодой сооп берилет деп атат. Ушуну уккансызбы өзү деди эле. İbni Umar radıyallahu anh Habbab'tı Ayşe enebizge жиберди. Barçı. Ayşe enebizden uşu hadis turalı surap gelçi bir. Abu Hurayra uşunday dep atat go. Dese al bardı dagı surap geldi. Ayşe enebiz aytты. Ha? Uşunday degende. Peygamber uşunday Uhud tosunday soğuk beriledi. İbni Umar radıyallahu anh balası ha? Meçitte kişine mınday mayda taşlardı karmap, mınday koluna mıntip turat ele. Anan aldı gelip durup Ayşe enebіз айтты, Абу Хурайра чын айтты дегенде жерге уруп башты айтты де. Лақад фарратна фи қарарита касира. Охо! Көптөгөн кыйраттан кургалган турбайбызбы? Жаназага катышып, көмгөнгө барбай коюп. Жаназага катышып, кайга барбай коюп? Көмгөнгө барбай коюп. Жаназага катышкандан кийин мүмкүнчүлүгүңүз бар, жумушка шашылбай эле турасыз, ден соолугуңуз жакшы. Tanımasanız dele barın gömgöngö. Эгерде эмчинде öyle, кээде ишиңиz чыгып калат. Башка жумуштарга убадалар бар, сапарыңыз бар, же ооруп атасыз, же жана башка. Тиги көргө чейин бара албайсыз. Анда ошол өлүк ээсинен уруксат сурап анан кайтыш керек. Жөн кайтып кетип калсаңыз макруh болуп калат. Биздин мазхабта ушундай. Анан барып сурап коюш керек болот. Men kişiye şaşıp attım ele, saparım var ele, doğru attım ele, ce işim var ele, ce çoğuluş var ele, ruhsat verseniz ne getirek. Makul dedi, bu bir problem, makul yok. Mümkünçülük vakt bolup durup, jön ele barba koysan, köptөгөн soğuktan kurgalasın. Şu söz buna. Ravahu Muslim. İbni Umar razıyallahu anhuma'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat men tabi'a cenazeten hatta yusalli aleyha fe inne lehu kırat. Kim cenaze namazı okusa aga bir kırat deyen kanday dedik. Soğuk verilir. Kâlu ya Resulallah mislu kararitena hadihi o Allah'ın elçisi buna bizim kırat dep gedeçi kırat dep bir ölçemde aytat içinerek. Bizim uşunday ölçemleri ödediler. Peygamber la anday emes dedi. Bel mislu Uhud au a'zamu min Uhud ravahu Ahmad. Uhud tosunday, je Uhud tosundan da çoğurak dedi buna kıyra. Buna jerde elhamdülillah Peygamberimiz iki jagын teң aytып койгон экен. Mislu Uhudin au a'zamu min Uhudin. Uhud tosunday je Uhud tosundan dagı çoğurak. Buna kıyrat degen oşunça sowap beriledi eкен da. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat inne awwala ma yujaza bihil abd ba'da mevtihi ay yughfara li cemi' man ittaba'a cenazatahu. Allahu akbar. Harracahu'l Bazzar bi isnadihi. İmam Bazzar bu kitabını bu hadisi aytkan İbn Abbas radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat pendege Ölgöndөн kийин эң биринчи бериле турган ага акысы эмне десе субханаллах анын кечирилүүсү ли жами ман иттаба жаназатаху анын жаназасына ээрчиген адамдын баардык күнөөлөрүн кечирилүүсү. Аллаху акбар. Туугандар мындай болот да. Кээде мусулмандар топтолуп туруп өлүктүн жаназасын окуйбуз го. Ошондо өлүктүн күнөөсү кечирилет. Кимдин күнөөсү кечирилет экен? Бул жөнөкөй амал эмес да. Билип билбей бечара шайтанга азгырылып, напси үстөмдүү болуп, жакшы ибадат кыла албай, ойлогон эле, көп жашайм деп, бирок ойлогондой жашоо жок экен, андан кыскараак экен, өлүп калды. Эми ошого мусулмандар жаназага турганда күнөө Алла Таалам ушу мусулмандар ортого түшүп атат деп
жаназасын окуп менен суранып атат деп кечирип берет экен да. Демек кээде өлүктүн күнөөсү кечирилет. Кээде өлүктүн себебинен жаназага турган адамдардын күнөөсү кечирилет. Кээде ушундай жаназа болот, оолиялардын, шеиттердин, алым карылардын, ажылардын, ошол жаназага турган адамдардын күнөөлөрү кечирилет. Кыскасы айтканда, жаназага катышканыбызда только пайда экен да. Катышпаганга только зыян экен да. Катышсаң саңа дагы пайда, өлүккө дагы пайда, соопко дагы саңа, катышпасаң өзүңө көрө. Ошончо жакшылыктан кургалуу, ошончо жакшылыктан кургалуу. Эми савабу ман салла алейхи миату минал муслимин ва арбаун ау саласату суфуф. Кайсы бир мусулманга жаназасына 100 киши катышса, ошонун сообу канча болот? Же 40 киши катышса, же 3 сап турса, ушунун сообу боюнча. Ана Айша радыйаллаху анха калат, Айша небизден риваят радыйаллаху анха. Пайгамбар кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин майитин юсалли алейх умматун минал муслимин яблугуна миатан куллухум яшфауна лаху илля шуффиа фи." Раваху Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кайсы бир майит өлүккө мусулмандардын саны 100ге жеткен. Канчага жеткен? Мындай санап көрсөк 100 экен. 100 адамдын жаназасын окуп, ортого чөө турган болсо, Алла Таалага: "Я Алла, ушу 100 киши суранып атабыз. Ушунун күнөөсүн кечирип койчу" десе, шафааты кабыл болот дептир да. Ортомчусу кабыл болот. Алла Таала ошо 100 мусулмандын дагы тилегин, суранганын, ортомчулугун четке какпай кабыл кылат экен. 100 киши эмнени сурабады? Я Алла, ушу өлүктүн күнөөсүн кечир деп. Не деп атам? Ушу мусулман бир тууганыбыз эле, чогуу жүрдүк эле, жашадык эле. Эми бүгүн акыркы сапары болуп атат, жаназасы болуп атат, сен алдыңа кетип атат, эсеп китепке кетип атат, кабырга кетип атат. Бунун сыноосу бүттү, жыйынтыкты күтүп атат, кечирип кой деди. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Не дейт? Яшфауна лаху илля шуффиу фи." Ортого түшүп шапаат кыла турган болсо, булардын шапааты кабыл. Табаранидин риваятында Ибн Умар разыйаллаху анхумадан риваят: "Ма мин раджулин юсалли алейхи миатун илля гафараллаху лах." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кайсы бир кишинин жаназасында 100 киши жаназа окуса, Алла анын күнөөсүн кечирет. Хакам ибн Фарух деген рахматулла алейхи улуу зат болгон. Бул айтат: Абу Мулайх бир жаназаны окуп берди бизге дейт. Биз ойлоп калдык, ал Аллаху акбар деп айтты окшойт, такбир деп. Акбаланайны кайра бизге жүздөнүп калды дагы, жүздөнүп туруп айтты: "Акиму суфуфакум", саптарыңарды тегиз алгыла деди. "Вал тухсин шафаатукум", силердин шафаатыңар чырайлуу болсун, жакшы болсун деди. Абу Мулайх анан айтып атат: "Мага хадис баян кылды Абдулла ибн Масуд разыйаллаху анху, момундардын энелеринин биринен, кайсы эне десе, Маймуна деген энебиз. Пайгамбарыбыздын жубайларынын биринин аты Маймуна радыйаллаху анха энебиз. Ал айткан экен энебиз мындай деп: "Ахбаратни Наби саллаллаху алейхи ва саллям", пайгамбарыбыз мага кабар берди: "Ма мин майитин юсалли алейхи умматун минан нас илля шуффиу фи." Кайсы бир мусулмандын өлүгүнө бир топ адамдар намазын окуса, жаназасын окуса, ошонун шапааты кабыл болот деди. Фасаалат Абул Мулайх анил умма. Жерде айтып атат умма деп, үммөт. Анан мен сурадым дейт: "Абул Мулайх, ол үммөт канча өзү?"
Sen adam sanını aytpay эле айттың го dese, kol arbaun, 40 kişi dedi. Ravahu Nasai, 40 kişi bir Müslümandın janazasını okuy turgan bolsa, anın şafaatı kabul deydi. Surasa Allah Teala'dan, ya Allah geçirip koy dese, Allah geçirip deydi. Birinci rivayatta 100 bol dedi. İkincisinde 100'ge жетпей kaldı, bırak 40 bol kalsa dağı, ушундай дагы rivayet бар экен, мына айтылган. An Kurayb rahmatullah aleyh anna İbn Abbas radıyallahu anhuma mata lahu ibnun faqal ya Kurayb undur majtama lahu minen nas. Kurayb degen İbn Abbas radıyallahu anhumanın kulu bolgon eken. Rahmatullah aleyh. Uşunun balası ötüp ketiptir da. Anan İbn Abbas aytkan eken, ey Kurayb, adamlardı qaraçı kança toптолуптур деп. Janaza kança gelişti depçi. Qala fa kharajtu fa idha nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu. Men çıktım deydi. Qarasam bir toп öyle adamlar toптолуп kalgan eken. Kabarım verdim. Fa qala taqul hal 40? İbn Abbas radıyallahu anh aytdı. 40 barı depti. 40 kişi var, 40 kişi var orada. Qala qultu na'am. Ova dedim deydi. 40 var dedi. Anda ahricuhu, janazan alıp çıkıla dedi. Janazan alıp çıkıla dedi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Men paygambarimizdan mınday dep aytkan uqqanmın deydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma. Ne dep? Paygambarimiz aytkan eken, ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala cenazatihi 40 rajulan la yushrikuna billah illa şafahumullahu fih, ravahu Muslim. Qanday bir Müslüman kişi egerde öle turgan bolsa, anın janazasına 40 erkek kişi Allah'a şirk keltiribegen imanlı kişi tura turgan bolsa, Allah alarning söz şafaatini kabul kılat degan. Oşon üçün sanaç, Müslümanların sanı kança 40'a жетти degen eken. 40'a жетти dese, anda janazan alıp çıka bergile dedi. Ya, janazan alıp çıka bergile dedi. An Malik ibn Hubayra radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبه. Oho. Malik ibn Hubayra radıyallahu anh aytat, men paygambarimizdan uqqam, qaysi bir Müslüman ölse, anın janazasına Müslümanlardan 3 sap tursa. Qancha sap? 3 sap tura turgan bolsa, illa aujaba, yani vacaba lahul cennet. Ağa 5 vacip bolat degan. 3 sap tursa. Wa kana Malik, uşu Malik ibn Hubayra paygambarimizin sahabası. Aytatda, iza istaqalla ahlul cenaza, kaçan janazadagi adamlar az bolup kalsaçı, 100'ge жетпейт, 40'ga жетпейt. Anda ne kılat dese, jazzahum salasata sufuf li hazal hadis. 3'kö bölötegen dagı, 3 sapka bölötegen, uşul hadiske amal kılıp, anan janaza okuy degen. Çünkü Ravahu Abu Davud ve İbn Majah ve Tirmizi ve qala hadisun hasan. 3 kitapta tengde var. Abu Davud'da da, İbn Majah'da, Tirmizi'de de var. Hasan hadis. Oşon üçün uşu qarap turup adam az bolup kalsa, saptardı kança bölötkeni? 3'kö bölötegen da. Oşon üçün bizdin fiqh kitaplarımızda da var. Egerde 7 ele kişi gelip kalsa janazaga. Kança kişi? 7. Anda janazaga mınanday turat turganda. 3'ü birinci sapta turat. 2'o ikinci sapta turat. 1'i üçüncü sapta turat. Kança oldu? 3, 2, anan 1. 6 imam mı 7 de? Şimdi uşunday turguzуш керек. Egerde az bolup kalgan uçurup kalsa, buna koronaviruslarda bolup kaldı. Bir-birine janazasına tiyaka barış kıyma kaldı mı? Oşunda mümkünçülük bolup atkanda, koldan gelişince uşunday kılıp attık da. Düşünüyor ya? Abi bizim kitaplarda da var da. Adam köp bolup kalsa problema yok anda. 3 sanap bölbeysin. Sapka turula desin, bar kete beret. Makul adam az bolup kalganda, egerde 7 ele kişi olsa, 3 sap kılıp koysak bolot, mına hadiske amal kılıp. 7 kişi. İmam özü 6 oturat. Kanday kılat kemize? Birinci sapta 3 oturat. Uşu barыбыз bilip alышыбыз керек. Bir жерде барганда kokuşunday kalsa, men sabaktan uqqam ne? Men ukpapмын ғой. Dese,
Sen mi Krugoyga kelsen olasın mı deştik tamam mı? Tamam. Demek bir oladı ekemiz. Arka ikinci hesapta kança eken? 2. Üçüncü hesapta kança eken? 1. Oşonda 3 sap boldu mu? Ana. İmam ötüp beret 3 sap menen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytып atat. Müslümanlardan kim öle turgan bolsa, aga 3 sap tura turgan bolsa, 5 vacip деп атпайбы? İlla avcaba manisi illa vacabat lahul cennet. Aga 5 vacip bolot deydi. Tuğanlar janaza namazga taharat alıp barış gerek. Кейбирде жаназа намазга барып алабыз, таharаты жок деле туруп калат, ят болот. Биздин сөзүбүздү угуп аткан мына интернет тармактарда баарына жеткирип, сиздер да жеткириңиздер. Бирок айтса, таharат барбы? Сен таharат алып сен. Сразу айдан жаназа болуп калышы мүмкүн. Же анын үйүнө барып, суу алып бер, таharат алып алайын деп отурасың. Эми Кудай сактасын, көчөдө баратын бир жерге канап кетсе, анда бир бөлөк кеп да. Ишпишин канап кетти, мурдун канап кетти, же болбосо бир таharат сынып жел чыгып кетти жана болсо, анда таharат алганга туура келгенде. Ошондо дагы сен себептен жаназанын орду жок да бул. Бул азыр пешим эмес да, убакыт өтүп кетсе саат 1:30 дагы, 2-де дагы, 3-те дагы окуй бере турган намаз эмес да бул. Бир окулду бүтүп кетет да. Сиз успет этпей каласыз. Ошон үчүн иши башкаларга да айтып коет, жаназага таharат менен турайлы деп. Бирөө эми кечигип калды, шашып келип калды, же болбосо таharат ошол моментте сынып калды. Эми таharат алып келгичекти жаназа бүтүп калышы мүмкүн. Ошого шарият таяммумга уруксат берет. Эгерде сизге ушундай случай болуп калса, сиз шариаттын маселесин билишиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Жаназа таяр болуп калды. Сиз таharatыңыз сынып калды ошол момент. Эми сиз суу алып, таharат алып келсеңиз, бул окуп бүтүп коет. Шарият ушундай моментте эмне кылат экен? Таяммумга уруксат берет. Бисмилла деп ошо таза топурак же таза чаңга колду урастагы момент. Түшүндүкпү? Муну ал жакты бул жерге чейин билек ачасыз. Ачып туруп, чыканакты кошуп туруп, таяммум болуп коесуз. Бул жака дагы мындай болуп коесуз. Бүттү. Жаназага тура бересиз. Жаназада ниет кыласыз дагы 4 такбир. Жаназада ниетти кандай кылдык? Аллага мактоо, пайгамбарга салават, өлүккө дуа деп турдук, Калыс Алла үчүн деп туруп, имам Аллаху акбар дегенде биз дагы Аллаху акбар дейбиз. Дагы кол байлайбыз тугандар. İmam Allahu Akbar degende Allahu Akbar. Kadimkide janazaga turganda, janazada rükû bolboyt, sajda bolboyt. Koldu baylaganda birinci sanany aytasiz. Namazdın içindeki sana. Anı barınızda bile bilesiz. Subhanakallahumma ve bihamdik ve tebarakasmuk ve teala cadduk ve la ilahe goyruk. Andan keyin imam ikinci yol aytat takbirde. Allahu Akbar deydi. Oşunda siz dagı jönle Allahu Akbar deysiz. Başta Allahu Akbar dep kötөрбөй эле. Түшүндүңүзбү? Колуңузду да көтөрбөйсүз, башты да көтөрбөйсүз. Ошол ойдон эле туруп эле Аллаху Акбар дейсиз. İmam ikinci takbirden keyin salavat aytат. 2 takbir болду. Биринчи башында бир Allahu Akbar. Ал 2 takbir. Андан keyin Allahu Akbar деп экинчи takbirden keyin siz дагы salavat aytасыз. Кайсы намаздын ичиндеги salavat. Durut İbrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Deyip durup imam 3. ret Allahu Akbar deyip. Allahu Akbar degende siz dağı içinizden baş götörбөй, kol götörбөй Allahu Akbar deyip. Makulu? Başka mazhaptagılar kol götörüşet. Hanbali, Şafiiler. Biz de Hanafi'de andayız. Değil mi? Andan keyin 3. Allahu Akbar'dan keyin yemi dua. Yemi şu ölükö dua kılabız. 1. Allahu Akbar aytıldı, arkasından sana. Düşündük. 2. Allahu Akbar aytıldı, arkasından salavat. 3. Allahu Akbar aytıldı, arkasından ne kene? Ölükö dua. 4. Allahu Akbar'dan keyin salam. 4. Allahu Akbar aytып turup, ana assalamu aleykum ve rahmatullah. Assalamu aleykum ve rahmatullah. Şu assalamu aleykum ve rahmatullah bulgaldı çürüp, assalamu aleykum ve rahmatullah. Anday yok. Jön ele bir salam bergenden keyin de jön çürüp koyasın. Çünkü
Эми дуаны жаттап алышыбыз керек. Мына экөөнү билесиздер. Субханакаллахуманы билесиз. Салаватты билесиз. Мына дуаны ушул жерде ким билет колду көтөргүлө. Бийик көтөргүлө эркектер. Мен сурайм азыр. Азыр туруп айтасыңар мага. Бир. Мына. Не кылайлы? Сабакты улантайлы же кетип калайлы? Качан жаттайбыз? Качан жаттайбыз? Сен айткың? Сен тууганыңар өлбөйбү? Же мусулман өлбөйбү? Дуаны окубай эле көмө берейлиби? Бизде мусулманда кайрат каякта калды? Динин качан үйрөнөбүз биз? Капа болуп алам, кичине катыраак дейип койсом. Бирок үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул жерде азыр канча 100дө 150дей отурасыздар. Анда бизде качан үйрөнүп алат? 1% так. Эмне үчүн айттым? Сиздерден эмес, башка жерде да ушундай. Биз берки намаздарды окуп үйрөткөнбүз дагы, имамдын иши деп ойлойт экенбиз дагы. Имам бажара берет деп, всё. Бүт дуаны окушубуз керек да. Атаң өлүп атат, Сен окуй албасаң кандай болду бу? Апаң өлүп атат, бир тууганың өлүп атат, аялың өлүп атат. Бала чакаң, туугандар, мусулмандар, тааны кыска кандай болсун? Кошунаң, досуң өлүп атат. Жаназа да бул. Ошон үчүн иншалла жатташыбыз керек. Жаттайган ниет барбы? Кандай дейсиңер? Качан жаттайбыз? Машалла. Бүгүн дегендер молодец. Кана бүгүн жаттайбыз дегендер айтып атышат. Жаттамайынча мен уктабайм дегендер айтпам мына. Сөз бергендер, мечиттин ичинде сөз берген. Эркекче сөз болсун кана, мусулманча, машалла. Алла разы. Кыйын эмес. Карап турла, эгерде балагаттан толгон эркек аялдын жаназасы, дуасы бирдей. Жаш балдар болсо, аныкы бөлөк. Аял, эркек бирдей. Балагатка толгондон кийин эркектик аял, мисалы ал 15 жашар уул же кызбы, же 80 жашар аксакалбы, энеби айырмасы жок. Бирдей, бардыгына бирдей окулат. Түшүнүңүздөрбү? Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина ва унтана. Аллахумма ман ахьяйтаху минна фа ахьйихи алал ислам ва ман таваффайтаху минна фа таваффаху алал иман. Бүттү. Эч кандай кыйын эмес. Алла, биздин өлүктөрүбүздүн күнөөсүн кечир. Тирүүлөрүбүздүн күнөөсүн кечир. Эркектерибиздин, аялдарыбыздын, жаштарыбыздын, карыларыбыздын, ушул жерде барлардын, жоктогу кайыптардын, мына 8-өөнү сурайбыз. Ушулардын күнөөлөрүн кечир деп сурап атабыз дагы. Анан айтып атабыз, я Алла, эми биздин арабыздан кимибизге жашоо берсең, исламда жашоо бер. Биздин арабыздан кимибизге өлүм берсең, иманда өлүм бер. Оңой эле. Ушуну айткандан кийин анан ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Эгерде ушу пайгамбардан келген бу дуаларды жаттап алсак жакшы да. Абу Давуддун кээ бир риваяттарда келет, кичине азыркылар бөлөк. Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахидина деген ордуна сагирина ва кабирина ва шахидина ва гаибина ва закарина ва унсан. Аллахумма нахдайтаху минна фахила ислам ва ман таваффайтаху минна фатаваффаху алал иман. Аллахумма ла тахримна ажраху ва ла tudillana ba'dahu дегенде да кошумчалар бар. Сиз аларды тимеле коюңуз, мынаны жаттаңыз. Болот. Так негизи иншалла окус. Эми болуп калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айткан да. Эгерде силер жаназа окуй турган болсоңор, иза саллайтумул маййит, яни жаназа, анда эмне деди? Фа ахлису лаху дуа, силер анда ага калыс дуа кылгыла деген да. Булар бардыгы дуа кылат. Кээ бир риваятта машалла арабтарда же болсо башка уже мусулман өлкөлөрдө көбүрөөк дуа кылат. Аллахумма гфир лаху вархамху ва'афихи ва'фу анху وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقيه من فتنة القبر وعذاب النار. Uzun da başka da dualar var doğanda. Biro bizge hazır основной, gerekli, en bir olayın jatta olaylı. Qanday dedinizler? Jatta olabız inşallah. Sebeben ошол жерде да жаназада алхамдулилlah дуалар айтылды. Эми эгерде балагатка толой элек жаш бала өтүп кетсе, анда уулга бөлөк, кызга бөлөк болуп калат. Ошон үчүн жаназада жарыя кылганда айтылат да, аларда мына эмне деп айтат? Мынандай деп жарыя кылат. Мисалы Меккеде, Мединада жарыя кылгандачы, өлүктөргө намаз деп эле коет. Ассалам алал амуат. Эгерде бирөө болсо майит деп эле коет. Жокса амуат деп коет көпчүлүк болсо. Эгерде бул балагатка толо эле болсо тифл деп айтат. Жокса тифла деп. Көп болсо атфал деп коет. Кыскасы балагатка толо эле ушу имам айтып коюш керек болот да, жаназа эгерде жаш уул бала болсо, балагатка толо элек уул бала экен деп коет. Же балагатка толо элек кыз бала экен деп коет. Уже биз кайсы дуаны окушубуз керек? Даяр болушубуз керек. Балагатка толгон экен деди, байызыкында. Эркек аялдын айырмасы жок. Түшүнүңөр бар, түшүнүк бар. Эми уул бала болсо кандай? Аллахумма жa'allahu farata وجعلناه أجرا وزخرا وجعلناه شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا. اللهم اجعله لنا فرطا. birinchi aytganimiz. وجعله لنا أجرا وزخرا وجعله لنا شافعا ومشفعا. Ulul balaga aytат. Ikincisi kız bala olsa Allahumma اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة деп уулга кызга ушундай деп өзүнчө айтат. Бул дегени булардын күнөөсү кечир деп айтылынбайт. Балагатка толо эле кайсы күнөө буларда? Кудай кааласа 405. Ошон үчүн иншалла буларга күнөөсү кечир деп айтылынбайт. Анан эмне деп айтылат десе, я Алла биз үчүн ушу баланы ахиретте зухра деген бизге ушундай бир чоң ийгилик запас коюлган. Ажро ва зухра. Фарата дегени, я Алла биз үчүн бизди күтүп ала турган кыл деп атат. Фарат деп коет, алдына ала барып күтүп алганды фарат дейт арабтар. Пайгамбарыбыз айткан, мен силерге фарат болом деген. Кандай? Тияққа барып сілер күтіп алам деген. Даярдық көріп, жақшы нәрселерді сілерге даярдап күтіп алғанды фарат деп коет. Бұл азыр балагатка толо электер дагы бул дүйнөдөн кетсе, тияктан барып ата энесине жана башкалардын баарына дагы ушу даярдык көрүп күтүп турат экен да аларга. Жакшы нерселер даярдап. Ушуну фарата деп коет. Түшүндүк, Экинчиси ажыр. Я Алла, ушу баланы бизге сооп кыл. Бизге ахиретте түбөлүктүү бериле турган я Раббул Аламин соопторду бер. Бизге зухур, ушундай бир запас даярдыктарды бер. Бизге шафаат кылуучу кыл. Ана. Булар шафаат кылат. Балагатка толо эле өтүп кеткенде булар шафаат бар. Булардын шафааты бар. Ошон үчүн биз дуада булардын шафаатын сурап атабыз. Бизге шафаат кылуучу кылып койчу деп атабыз. Аллахумма жa'alha lana шафи'a ва мушаффа. Шафаат кылуучу кыл. O şafaatı kabul болгондордон кыл деп дуа кылып атабыз. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн туугандар, азыркы иншалла бүгүн мына чоң кишилердикин жаттап алсак, аялдардыкын, эртеге жаш балдар уулдукун, анан ким бирсини кыздыкын жаттап коебуз, бүттү. Маселе бүттү. Анан кичине кайталап койсок иншалла, качан жаназа болуп калса окуп коебуз иншалла. Ниет бар иншалла. Эми савабу ман асна алейхин нас бада маути хайра. Тугандар, баарыбызда ката бар. Баарыбызда күнөө бар. Баарыбызда кемчилдик бар. Бирибиз да периште дагы эмеспиз, пайгамбар дагы эмеспиз. Адамбыз, күнөөкөрбүз. Адам өлгөндөн кийин
артынан жакшы сүйлөгүлө деген пайгамбарыбыздын буйругу бар. Тилдебегиле өлүктөрдү деген пайгамбарыбыздын тыюусу бар. Адам өлдүбү? Болду. Эми пайгамбарыбыз айтат: "Удкуру махасина маутакум." Өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпатын айткыла dedi. Несин айткыла? Жаман адам болсо делечи аны айтпай эле коюңуз. Жакшы эле деп коюңуз, жакшы сыпаттарын айтыңыз. Туган кандай жакшы, бирок ашыртып айтпаңыз. Көбүртүп айтпаңыз, көбөйтүп айтпаңыз. Макул? Кандай болсо, орус айтмакчы, как она есть. Машалла, 5 вакыт намазга келип турат эле, даватка чыгып турат эле, оруза кармайт эле, мечиттин кызматында жүргөн, көр казган, бала чакасына адалдан ырызык алып берет эле. Машалла, жоомарт эле. Машалла, сөзүнө турат эле. Тилинен зикир токтобойт эле. Адамдарга суу берчү эле, ифтар кылып берет эле, үйүнө чакырат эле. Ата-энесинин дайыма кызматын кылып, дуасын алган, атасынын дуасын алган, апасынын дуасын алган. Машалла, досторунан да кичпейли эле бул. Ажыга барган бул, илим алган, Куранды укмуш окуйт эле. Мактай турган сыпаттар мына бизде. Просто көзүбүзгө көрүнбөйбү? Ич тардык да. Жок, кыскасы кандай болгон чакта да таксылар аркасынан жакшы сөздөрдү айтат. Эми азыр темага келип атабыз. Өлгөн адамдын артынан адамдар жакшы сөз айтса, ошонун сообу кандай? Биринчиден, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарганыңыз үчүн сизге сооп болот. Пайгамбарыбыз не деген сүннөт айттыр? Удкуру махасина маутакум. Өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла. Болду. Пайгамбарыбыздын айтканын аткарайлы туган, сооп алабыз. Сүннөттүн нурун аласыз. Сүннөттүн сообун аласыз. Болду. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тасуббул маута. Fa innahum afdaw ila ma qaddamu." Өлүктөрдү сөкпөгүлө. Өлүктөрдү тилдебегиле. Анткени алар өздөрүнүн кылганын табышты барып. Алдына ала жиберген бу дүйнөдө кылып жакшы амалбы, жакшы сөзбү, жаман амалбы, жаман сөзбү, бардыгын ахиретке жөнөтөбүз да. Адам баласынын күн сайын амалы ахиретке кетет. Кететкене? Кечеги амалдар бар го, кетти ахиретке. Кече бирөөнү алдадыңызбы, же чын сүйлөдүңүзбү, кече тарат алдыңызбы, же албай эле жүрө бердиңизби, кече 5 вакыт намаз окудуңузбу, окубадыңызбы, кече Аллага шүгүр кылдыңызбы, кылбадыңызбы, Алланын китебин Куранды окудуңузбу, окубадыңызбы, бирөөгө пайдаңыз тийдиби, тийбедиби, кандай гана кече амал кылган болсоңуз, бардыгы кетти. Аны барганда көрөбүз. Адам барганда көрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Ла тасуббул маута." Өлүктөрдү сөкпөгүлө. Тилдебегиле. Өлгөн адамды сизге зулумдук кылса дагы, сизге жамандык кылса дагы, сиз жүрөгүңүздө калып калган да. Ойлоп калды да. Мейлиби? Ошонун артынан не кылбагыла дейт? Бияктан жамандабагыла дейт. Тилдебегиле. Ла тасуб деп сөкпөгүлө деген сөз. Энең мынандай эле, тигиндей эле депчи. Жок. Эмне үчүн? Fa innahum afdaw ila ma qaddamu. Анткени алар өздөрүнүн алдына ала жиберген амалдарына жетишти. Жакшы болсо жакшылыгын тапты, жаман болсо жамандыгын тапты. Сиздин жактан каргаганыңыздын, сөккөн, тилдегениңиздин пайдасы деле жок. Ал тияктан алды, ала турган. Мисалы эми жүрөктү мындай успокаивать этиш үчүн айтайын да. Сизге бир аябай зулумдук кылды да өлүп калды. Ошону тиякта тапты ал. Түктүбү? Тиякта жетти ал. Ала турганын алды. Алып атат. Сиздин акылыңызга кирген, бир нерсени тартып алган, кандай жамандык алып атат дегени ал. Сиз кыжабат болбоңуз ага. Сиз бияктан сөкпөй эле койсоңуз деле тиякка жетиштүү эле ашыгы менен. Бирок бизге пайгамбарыбыз жолдомо берип атат. Бизге өлүктөрдүн жакшыларын, сыпаттарын айткыла, жаман болгон болсо, анын жаман сөкпөгүлө. Түшүнүктүү болду? Ушул сообун алабыз. Эми караңыз бияктан эмне дейт? Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анас разияллаху өзү айтат, мындай дейт: "Марра би джаназатин фа асна алейхи хайр. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت
ومر بجنازة فأثنى عليها شر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثنى عليه خير فأثني عليها خير فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت 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 bir janaza ötüp kaldı deydi da. Bir janazаны ошо алып өткөндө ошого жакшы сөздөр айтылынды дейт. Жаназагачы. Не кандай айтылды дейт? Жаназаны көтөрүп атып өтүп баратканда жакшы адам эле ким деп билинет да. Паланчанын баласы, паланчанын атасы, паланчанын тууганы, тигинин күйөөсү, мынанын досу деп. Жакшы адам эле, жакшы адам. Пайгамбарыбыз айтты. Важип болду, важип болду, важип болду деди. Дагы бир жаназа өтүп калды. Ага адамдар жаман сөз айтып коюшту. Жаман адам эле, ушундай болмок экен да, эми өлтүр деп. Жакшы эмес эле деп жаман сөз айткан экен, пайгамбарыбыз дагы айтты. Важабат, 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 важип болду, важип болду, важип болду деп. Анан Умар разыйаллаху анху сурап атат да. Ата энем сизге курбан болсун. О Аллахтын элчиси. Бир жаназа өттү эле, аркасынан адамдар жакшы сөз айтты эле, сиз важип болот, важип болду деп 3 жолу айттыңыз. Бирөө өттү эле, аркасынан жаман сөздөрдү айтышты, дагы эле важип болот, важип болот, важип болду деп айттыңыз. Эмне деп айтты? Ушу айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ман аснайтум алейхи хайран важабат лахул жанна. Силер кимге жакшы деп айттыңарго, ага бейиш важип болду деди. Эми айтат. Эми силер кимге ваман аснайтум алейхи шарран, кимге силер жаман сөз айттыңарго, важабат лахуннар, ага тозок важип болду дейт. Антуму шухадауллахи фил ард, раваху Бухари ва Муслим. Пайгамбарыбыз айтты, силер жер бетинде Алла Тааланын күбөлөрүсүңөр. Не деди? Алла Тааланын күбөлөрүсүңөр деди. Караңызчы. Ошон үчүн өткөн адамдын аркасынан эгерде сүйлөсөк, жакшы эле сүйлөп коелу. Жаман сүйлөгөндөн көрө жакшы сүйлөйлү. Эгерде жаман сүйлөгүңүз эле келип атса, унчукпай эле коюңуз. Себеби ошо сиз сүйлөгөнүңүздө дозок важип болуп калбасын. Жакшы сүйлөп койсок, бейиш важип болот. Жакшы сүйлөп. Маке. Бухари Муслимде. Ошондой эле Анас разыйаллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин муслимин ямуту фаяшхаду лаху арбаату абиятин мин жиранихил аднаян annahum la ya'lamun illa khayran illa qala Allah qad qabiltu ilmakum fi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Rawah Ibn Hibban. Bakbaru. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсы бир мусулман өлө турган болсо, ага өзүнүн жакын кошуналардан 4 үй күбөлүккө өтсө. Жакын кошуналардан 4 үй. Не деп? Биз бунун жакшылыгын эле билет элек депчи. Алла субханаху ва тааля айткан, силердин билгениңерди мен кабыл кылдым, билбегениңерди кечирдим дейт. Карачы. Көрчү, тим кошуналар менен жакшы болуш керек экен. Не болуш керек экен? Кичинекейлибизде кошуналар менен чоңойдук, туугандар менен шаарга келдик. Кошуналар менен жакшы болайлы. Колуңуздан келсе жакшылык кылыңыз. Дуа бериңиз, дуа кылыңыз, пайда жеткириңиз. Бирөө жанат, бирөө өлүп калса катышыңыз, көңүл айтыңыз. Тою болсо машалла, Алла разы болсун деп бир куттуктап кылып коюңуз. Кудай сактасын. Ооруп калса жана эмеси ооруча зияратын кылып коюңуз. Пайда жеткире албасаңыз, хотя бы кошуналарга зыян жеткирбеңиз. Не кылбаңыз? Чтоб эртеге сизден кошуналарыңыз бирөө да зыян көргөн эмес болсун да. Зыян көргөн эмеспиз, будан жакшылык гана көргөнбүз дей турган болсун. Ошондойлорго Алла Таала мындай деп жооп берет. Ибн Хиббан. Бир риваятта 3 жакын кошуналар дептир. Жакын кошуналар дептир. Умар разыйаллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Айюма муслимин шахида лаху арбаату нафар би хайр адхалаху Аллаху аль-джанна." Qala faqulna wa salasatun قال وثلاثة فقلنا وإثنان قال وإثنان ثم لم نسأل عن الواحد رواه البخاري. الله. Umar разыйаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деген дейт да.
Кайсы мусулманга 4 киши бул жакшы эле деп күбөлүк берсе, Аллахны бейишке киргизет. Анан кийин биз сурадык дейт. О Алла нечи, эгерде 3 эле киши күбөлүк берсечи? Пайгамбарыбыз айтты, 3 кишиге деле. Анан булар сураптыр, 2 киши болсочу дептир. 2 кишиге деле. Умар разияллаху айтат, бир тууралуу сураган жокпуз дейт. Бухариде. Бир эле киши жакшы десе кандай болот депчи. Кыскасы машалла туугандар, биз бирибизди жакшы дей берели, жакшы болуп кетебиз. Башкаларды дагы Кудай кааласа жакшы болот, бул дей берели, жакшы болуп кетет. Узакка кетпейин, биздин жакындардан эле машалла бир энелерибиз аулия болгон экен да. Баласы абдан арак ич экен. Абдан көп. Тополоң, тентек, ар кандай. Анан кийин ошол эне анан Кудай кааласа, буйрса, менин балам дагы адам болот. Бул да жакшы болуп кетет. Бул да адамдардын катарына кошулат. Субханалла, эне өтүп кетти. Учур келди дагы, тиги бардык кылык жоруктарын, арам иштерин таштап, намазга жыгылып, Аллага жакындап, Алланын сүйкүндүсү болуп кетет. Ошон үчүн арабызда туугандарыбыздан бирөө ичип кетсе, бузулуп кетсе, үмүттү үзбөш керек. Эч качан үмүт үзбөш керек. Биздин ислам динибизде үмүтсүздүк деген совсем жок. Үмүтсүздүк шайтандан. Алла өзү айтып атат. Өз жандарына күнөөлөрдү кылып туруп, зулумдук кылган пенделериме айтып кой. Менин райымдан үмүтүн эч качан үзбөсүн дейт. Менин райымдан үмүтүн үзбөсүн дейт. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын райымынан эч качан. Алланын райымынан шайтан үмүтсүз ал. Биз мусулманбыз. Иншалла бүгүн кичине бу азмат өзүнө келбей жүрөт. Өзүң кичине акча толуп калган, же мансабына көзүнө май басып калган. У болуп жүрөт. Ничего. Алла таалам тарбия кылат. Акырын жолго салат. Үмүтсүз болуп жүрөт. Бирок жакшылыкка чакырганды токтотпошубуз керек. Эмнени токтотпош керек? Эскертүү, жакшылыкка чакыруу, жакшылык каалоо, жамандыктан кайтаруу, данышмандык менен бул токтобош керек. Ушул эле токтобосочу бүттү. Ийгилик алдыда. Кеттик дальше. Амир ибн Рабиядан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида матал абд, валлаху я'ламу минху шарран." Эгерде бир пенде өлсө, Алла таала билет эле анын жамандыгынчы. Ва якулунас хайр. Алла таала адамдар айтат экен. Жакшы айтат экен, бул жакшы эле деп. Бирок Алла билет анын жамандыгын дейт да. Алла таала айтат экен периштелеринечи: "Кад кабилту шахадата ибади аля абди." Менин пенделеримдин күбөлөрүн пендем үчүн кабыл кылдым дейт экен. Ва гафарту лаху илми фи, билгенимди кечирдим дейт экен. Алла таала жаман экенин билет. Адамдар бул жакшы эле болчу деп коюшту. Алла таала периштелерге айтып атат: "Ушу адамдар менин пенделерим, ушуну жакшы деп айтып атат. Ошолорду жакшы катары деп коелу, жакшы кылып койчу." Дейт дагы, мен өзүм бая билет элем го жамандыгын. Кечирдим деп койду. Мына Алланын райымын караңыз. Чексиз Алланын райымы. Алланын райымынан эч качан ушундай райымдуу Алла тааланы нааразы кылып жашоо надандык да. Ушундай райымдуу Алла тааладан качкан, Алла тааланын айтканын аткарбаган, тыйгандан тыйылбаган адам надан эмне, анан. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, жараткан Алла бизди жакшы көрөт. Кечиргенге себеп издейт. Ошон үчүн иншалла таалага 5 вакыт намазды каза кылбайт. 5 вакыт намаз. Рамазан айы келатат, фарыз, орозосу менен. Арабызда анча-мынча байлыгы жеткендер 300 000 сом барбы? Бар, все, секет берип. Бир жыл тегерендиби? Болду. Бир жыл жеткенден кийин тууган уруктан кембагалдарды таап туруп бериң. Бечаралар бар. Буну зекетти өзүңүз эсептеп бериң. Мүмкүнчүлүк барбы? Ажылык. 5 фарызды 5 манжадай бекем кармап жүрөйлү да. Мусулмандын бул документи, бул паспорту. Савабу ман азза мусаба.
Убакыт болду. Мейли. Кайгыга баткан адамга көңүл айтуунун собобун анда кийинки сабакта айтып берейин. Алла ыраазы болсун. Азыр эмне суроолор бар экен, ошо суроолорго жооп берип коелу, кезекти суроолорго берели. Assalamu alaikum устаз. Биз балабызды түрк медресесине бергенбиз. Устаз, биз сулайманчыларбыз деп айтыпты. Бул туура багыттагы медресеби? Бизге түшүндүрүп бере аласызбы? Же балабызды ал медреседен чыгарып башка медресеге беришибиз керекпи? Жок, бул сулайманчылар деп биз мындай сырттан мен катында сырттан билген катары Ханафи мазхабта, сунни багытта бизде Кыргызстанда алхамдулилла ишмердүүлүгү жүргүзгөн диний жактан машаалла жакшы жамаат. Жамандыгын көрбөдүк, жамандыгын билбедик. Эгерде дагы анча ишенимдери боюнча кээде ар кандай болуп калат, эми тактап деле көрүш керек. А так иншалла жаман эмес. Мына дагы бир кошумча муфтиятта фатва бөлүмүнөнбү же окуу бөлүмүнөнбү деп тактап сурап коюңуз. Менин билишимче ушундай эле. Кудай кааласа жаман эмес. Окуй берсин бала. Эмне үчүн биз ар дайым баш ийишибиз керек? Эркектер көп аялса болот, көп аял алса болот, а бизге андай уруксат жок. Алла Кур'анда ар-риджал каввамун алан-ниса дейт. Биз баарыбыз Кур'анга иман келтиребиз, Алланын китеби. Эркектер аялдарга көзөмөл, аларды башкарып карабай турган, жоопкерчилигин алган адамдар эркектер. Ошон үчүн пайгамбарлар аял болгон эмес, эркектерден гана болгон. Эми мисалы бир эркекке 4 аялга чейин уруксат берип, ана эми бир аялга 4 эркекке мындай турмушка чыгып ал деп андай жок. Сиз айткан сурооңуз туура. Бул мындай да, улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок дейт. Эркек эгерде 4 аялы боло турган болсо, 4өөнүн тең эгерде боюнда бүтүп, балалуу болсо, ошо эшматтын балдары болот 4 эркек. Кудай сактасын, бир аял 4 эркекке тийип алса, кимисинин баласы болот эми? Мүмкүн эмес акылга делечи. Ошон үчүн шариятыбыз жогору турат. Бардыгын айтып койгон болот. Ойлогон ой ишке ашыш үчүн канча процент адамдын аракетинен, анан канча процент дуадан? Биз не дейт? Ойлогон ой ишке ашыш үчүн канча процент адамдын аракетинен, анан канча процент дуадан? Биз канча аракет кылсак деле Аллахтын каалаганы болот да. Дуа кылбай эле аракет кылса иш болгондор бар. Биздейлер эмне кылышы керек? Дуабыз окшобой жатабы же кылган ишибизди түшүнө албай койдум. Мен процентин билбейм. Канча процент адамдын аракетинен, канча процент дуадан деп. Дуа бул ибадат. Нар жагы иш маселе чечилеби, чечилбейби, дуанын өзү ибадат өзүчү. Дуа кылганга биз буйрулунганбыз. Алла Таала айткан: "Удууни астажиб лакум." Силер дуа кылгыла, менен сурагыла, мен кабыл кылам деп Алла вада берген. Бул өтө улуу керемет. Алла бизге буйрук берип атат, дуа кылгыла. Плюс вада берип атат кабыл кылам деп. Анан сиз ойлогоңузда мына ошо кичинекей дүйнө менен маселе чыгып кете берет. Анан биз көбүнчө ушинтип ойлойбуз. Дуа кылдым эле чөнтөгүмдө акча болуш керек. Дуа кылдым эле мен айтканым аткарылыш керек. Жок, андай эмес туган. Дайым айтып жүрөбүз, дуада бешөөнүн бирөөсү сөз болот. Бир нерсени сурадыңыз, ишке ашып калат. Бул эң төмөнкүсү. Төмөнкүсү. Дуа кылдыңыз, кечигип барып ишке ашты. Кээде айлап, кээде жылдап. Пайгамбарлардын дуалары 40 жылдан кийин кабыл болгондор. Сиз сразу эле. Бунун кандай данышмандыгы бар?
Qancha duo qildingiz, Allohga o'shuncha suyukimli bo'ldingiz. Allohga o'shuncha yaqin bo'ldingiz. O'shuncha darajangiz buyuk bo'ldi. Deydi duo Alloh taolam kechiktirib, qandaydir bir danishmandlikni sebebini kechiktirdi. Üçüncüsü, siz duo qildingiz. So'raganınız berilgan yo'q, al masala chechilgan yo'q. Biroq sizning boshingizga bir balo kelayotgan edi. O'sha duoңыздың bereketinden baleni olib saldı Alloh taolo. Boshingizga kelayotgan baleni olib saldı. Hozirgi bir jumadan keyin, 10 kundan keyin, bir aydan keyin kele turgan baleni olib saldı. Dördüncüsü. Qancha oldu? Dördüncüsü. Bir nerseni siz so'rab atasiz, al nerse berilgan yo'q, al masala chechilgan yo'q. Andan yaxshirog'ini berib qo'ydi sizga. Andan nesini berib qo'ydi? Siz hozir so'rab atasiz. $10.000 ber, $10.000. Хорошо, $10.000 plus bir oru dediler da. Emi $10.000 sizge berbeyle, orunu bermey koydu. Andan yaxshirog'ini berib qo'ydi sizga. Siz gıjanat bolvoň, duam tekke ketdi de вообще oylovoň. Bu toşa şeytandın işi. Dua tekke ketpeyt. Beşinçisi, şu törtü kabul bolboso bu dünyada. Beşinçisi, Allah Taalam ahiretke saktap koyat eкен. Dua kıldın, tiyakta saktalып turат. Berilе turgan sыйлыктары, сооптору, даражалары сакталып турат. Эрте кыяматка күнгө келгенде айтат экен, көп жерде дуа кылдың беле? Болгон эмес эле? Мына болот. Всё. Ошонун сыйлык белеги мына. Тиги дуа кылдың беле мына? Чекеден бере баштаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риwayatine келет. Адам арман кылат экен да, бу дүйнөдө бирөө да кабыл болбой, баардык ушул жерде берилсе жакшы болмок экен депчи. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууган, Алладан үмүтсүз болбойлу. Шайтан үмүтсүздүккө алат. Пайгамбарыбыз айткан, силердин дуаңар кабыл боло берет. Алланы шаштырганга чейин. Алланы шаштыргандын мааниси эмне десе, кылдым го, кабыл болбой атат го, канча процент деген мына ошол да. Мына айтып атпайсыңбы сен мага? Адамдын аракетинен канча процент, дуадан канча процент. Ушу Алланы шаштырганга чейин дуаң кабыл болот. Дуанын кабыл болсун, алкым адал болсун дейт. Туганчылык мамилени үзбөсүн. Арамды сурабасын дейт. Шектенбей дуа кылыңыз. Уду'улlah. Пайгамбарыбыз айткан. Аллага дуа кылла. Не деп? Wa antum muqinun bil ijaba. Кабыл болгондо бекем ишенип. Эгерде шектенип болуп калабы, же болбой калабы, точно болбойт аны. Бир сен башынан эле өлтүрдүң бардыгын. Алла менен жакшы күмөндө болуш керек. Алла менен жакшы күмөндө болуу бул ибадаттын ролу. Маңызы. Менмин деген ибадат. Аллага жакшы күмөн бол. Аллага жаман күмөн кылбаңыз. Кандай жакшы күмөн? Иншалла Алла Таалам дуамды кабыл кылат. Ибадатымды кабыл кылат, күнөөмдү кечирет. Алла мага рызкы берет, бакыт берет, бейиш берет. Разычылыгын берет Алла мен. Рызкымы дагы берет, перзент дагы берет. Алла Таалам, Аллага жакшы күмөн кылып. Жабир разияллаху анху айткан, пайгамбарыбыз айтты. Өзү дүйнөдөн кайтардан 3 күн мурда. Жабир, Аллага жакшы күмөн кыл дейт. Анткени Аллага жакшы күмөн кылуу ибадат. Менин кызым бар, 5 айлык. Аялымдын боюнда болуп калыптыр. Bir жумалык. Ошого жалат болуп атабыз. Аборт кылсакпы деп ойлоп атабыз. Кандай кылганыбыз туура? Эмне жалат болуш керек? Сүйүнүш керек кайра. Эчтеке эмес. Өзүңө сактанганда сактанышыңар керек эле, эгерде врач ден соолук, эненин ден соолугуна карай. Эгерде боюнда болуп калган болсо, жок, аборт кылсакпы деп вообще акылга алып келбегиле. Алла Таалам кудай кааласа иншалла өзү кичине аз-маз кыйналат эне, бирок Алла субханаху ва таала перзент берет. Эгерде эненин ден соолугу начар болсо, ошону кээде врачтар айтып коет, буну аборт кылбаса болбойт, мунан айрылып каласың аягыңан дейт. Ошол учурларда гана. Жөндөн жөн нече болбойт. Сабыр кылгыла эми.
Күйөөм экинчи аял алган. Кечке телефондо отурат. Жазышканын көрүп калам. Кызгансам, мен каалаганда сүйлөшүп, каалаганда жолукканга укугум бар деп урушат. Ошол туурабы? Мындай туура эмес. Туугандар, шариятыбызда 2-3-4кө уруксат берген. Шарт коюп туруп, адилеттүүлүктүн шартын койгон. Кыла албайсыңбы? Адилеттүүлүктүн шартын кыла албайсыңбы? Анда бирөө менен токтогон. Экинчиси, адам баласы мусулман эркек дагы, аял дагы кызганчак болуш керек. Кызганбаган даюс деп коет. Аны чочко деп коет. Кызганбаган кандай эркек? Кызганбаган аял кантип аял болсун? Ошон мынандай алардын көзүнчө мындай кылып сүйлөшкөнү, мындай кылып анан урушуп, анан кийин эмне дейт? Укугум бар деп урушат деп туура деп. Мындай туура эмес болгон. Адилеттүү карагыла, бирок бирин көзүнчө бирин мындай кылып адамды салып бербеш керек бири бетине. Жакшы эмес да. Даже динибизде турган короз уруштурган туура эмес. Сен эки оны уруштуруп атпайсыңбы сен? Эки итти уруштурган болбойт бизде. Бөдөнө уруштурган болбойт. Түшүндүңүзбү? Эки адамды го тиякта турсун, айбандарды уруштурганга уруксат эмес бизде. Биз азыр эки адамды жөн уруштуруп атпайбызбы? Ошо экөөнү уруштуруп койгондочу, намима деп коет, чагымчы деп коет. Кабырдын азабынын эң көпчүлүгү ошодан болот. Бейишке кирбейт деген пайгамбарыбыз. Намима, чагымчы. Эки дос жакшы жашап атышат, урушка салып койду. Аял менен көз жакшы жашап, ортосуна от салып койду. Куду мындай эми экөөнү уруштуруп атпайбы? Мен жолукка өткөнүмө ата энем каршы чыгышат. Өз каалоо менен кетсе болот.